ар бир кыргыз бизнесмен болуш керек. Бул бизнесмен деген сөздү биздин түшүнүк боюнча бизнесмен да дордой андам да дордойго барбайм, кытайча билбейм анда жок. Бизнес деген кандай? Бизнес деген бир алек болуу деген мааниде. Мындай айтканда бирөөнүн проблемасын чечүү. Бүттү. Эми айтат да баары бизнеске ким иштемек депчи. Ошол баары бизнесмен болсо ар ким өзүнүн каалаган нерсени сделка менен иштемек. Мисалы буяк шыпырган кишиге айлык төлөйбүз да. Айлык төлөбөйлү. Главный буякты шыпырып тазалаш керек да, бүттү. 8 саат буякта отурган кереги жок. Шыпырып коюшун ошо сделкага акча берди. Бул бизнесмен аял. Не кылат? Канча жерди алат дагы. Пусть буяктан азыраак алсын, бирок көбүрөөк тапканга мүмкүнчүлүк болот. Жөн эле уборщица эмес, бизнес кылган. Бул бизнес. Бул андан кийин чоңоюп не болот? Клининговый компания ачат. Мындай айтканда Кыргыздын баары бизнесменге эч ким иштейт. Анда башка улуттар иштейт. Азыр бар ошондо Швейцарияда ким эми, Россияда ким баягы кара жумуш кылып атат. Бир орус бар, мисалы. Москвада бир орус бар, кара жумуш кылган мындай. Көрө албайбыз да мындайча. Кыргыз, өзбек, тажик. Көрдүңүзбү кандай? Значит, проблема жок. Акча көбөйгөндө уже башка улуттар. Америкада бүт иштери кимдер бар? Бүт эле мексиканцдар кылат, приезжик. Анткени акчам бар. Ага да решение бар.